Көрүнүн кандай болгон азыр Сайызбек айтып берсинчи, Сайызбек сизге Сайызбек илимий жагы кандай кетип атат? кандай кетип атат? Илимий жагында бул биздин 3 багытыбыз бар да. Биринчиси бул жана көчмөндөр оюндарына чейинки биздин иш-чараларыбыз. Бул жалпы ушу Билим берүү министрлигинин илим департаменти менен биргеликте ар бир вузда, ар бир жогорку окуу жайларда Кыргызстан боюнча күзгө чейин иш-чаралар болмокчу. Күзгө чейин анан конференциялар, баягы симпозиумдар болмокчу, макалалар жазылып, гезит журналдарга берилип, бул иштер азыр байма-бай өтүп атат. Биз жумасына бирден экиден болуп атат. Аралжыда негизи ушул баягы сиз айтып атпайсызбы, байма-бай өтүп атат. Катышкандардын илимий биздин илимпоздордун катары кандай болуп атат? Эми биз илимпоз десе күнгөнбүз го, 60-тан ары кеткен агаларыбыз, 60-тан ары кеткен эжелерибизди илимпоз деп айтып, бир жаштардын агымы кандай келип атат бул жакта? Биз мына кечээ дагы бир форум болду. Биринчи, экинчи ушу чоң жаштардын демилгеси менен көтөрүлгөн форум, кечээ биринчи форум болуп өттү да. Бул ошол Башкаруу академиясында. Бул жана жаштар өздөрү баягы форумду кылалы деп баягы демилге көтөрүп, ушул университетке, академияга чыгышыптыр да. Өздөрү ушул изилденген жаштардын саны көбөйүп атат. Бүгүн дагы айткан могу дебат турнир, ушул форум өтүп атканда дагы бул көбүнчөсү жаштардын катышуусу болуп. Анан форумдарга барып атабыз. Мурда сиз айткан туура эле стереотип окумуштуу десе эле бир 50-60-тан көрүнөт. Жаш окумуштуу чыкса, каяк окумуштуу? Азыр бизди кубандырганы ушундай экен. Көп эле жаштар докладдар менен чыгышып, мындай илимге, өзүнчө илим подходко дагы көп кызыгып калышыптыр да. Бул менин оюмча теги күзгө чейин бул жумуштар жүрө бермекчи. Андан сырткары көчмөндөрдүн алкагында, көчмөндөр оюндарына чейин бул 61-чи эл аралык алтаистикалык конференция өтмөкчү. Бул да Бишкек шаарында болсо, ал эми көчмөндөр оюндарын жанагы маданий, спорт иш-чаралар менен биргеликте илимий конгресс. Бул негизги ушул биздин конференциябыз. Бул Ысык көл областында болмокчу. Буюрса ошол даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Бул ушуга кичине